7 bölüm. Айып үчүн чалынуучу курмандык жөнүндө мыйзам мындай. Бул эң ыйык нерсе. Айып үчүн чалынуучу курмандык бүтүндөй өртөлчү курмандык союлчу жерде союлсун. Анын канын курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыгыш керек. Курмандыкты алып келген адам анын бүт майын, куйрук майын, ич майын 4, эки бөйрөгү менен бөйрөк майын, карчыга майын, эки бөйрөгү менен кошо боор майын бөлүп алып келсин. Мунун баарын ыйык кызмат кылуучу теңирге арнап, курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Бул айып үчүн чалынган курмандык болот. Аны ыйык кызмат кылуучулар уруусунун эркек аттууларынын баары жесе болот. Ал ыйык жерде желсин. Бул эң ыйык нерсе. Күнөө үчүн чалынуучу курмандык менен айып үчүн чалынуучу курмандыктын мыйзамы бир. Бул курмандык күнөөдөн тазалаган ыйык кызмат кылуучуга тиешелүү. Ыйык кызмат кылуучу бирөөнүн бүтүндөй өртөлчү курмандыгын өрттөсө, ал өрттөгөн бүтүндөй өртөлчү курмандыктын териси ага тиешелүү. Тандырга, карапага же көмөч казанга бышырылган нан курмандыктарынын баары аларды теңирдин алдына алып келген ыйык кызмат кылуучуга тиешелүү. Нан курмандыктарынын зайтун майы кошулганы да кошулбаганы да Аарондун уулдарына бирөөнө гана эмес, баарына тиешелүү. Теңирге арнап алып келген тынчтык курмандыгы жөнүндө мыйзам мындай. Ким курмандыкты ыраазычылык билдирүү үчүн алып келсе, анда ал ыраазычылык билдирүү курмандыгына зайтун майы кошулган, ачыткы кошулбай бышырылган нандарды, ачыткы кошулбай бышырылган, үстүнө зайтун майы сыйпалган тандыр нандарды, зайтун майы сиңирилген буудай унун, зайтун майы кошулган нандарды алып келсин. Ал ыраазычылык билдирүү курмандыгын алып келгенде тандыр нандардан сырткары ачыткы кошулган нан алып келсин. Бардык курмандыктардын ичинен бирөөнү ал теңирдин алдында өйдө көтөрсүн. Бул курмандык тынчтык курмандыгынын канын чачкан ыйык кызмат кылуучуга тиешелүү. Ыраазычылык билдирип алып келген тынчтык курмандыгынын эти чалынган күнү желсин, андан эртең мененкиге калбасын. Ким теңирге арнап убада боюнча же өз каалоосу боюнча курмандык алып келсе, анда ал курмандык алып келген күнү желсин, артып калганын эртеси күнү жесе болот. Ал эми курмандыктын 3-чү күнгө калган эти өрттөлсүн. Эгерде тынчтык курмандыгынын этин 3-чү күнү жей турган болсо, ал Кудайга жакпайт, анын алып келгени эсепке алынбайт. Ал таза эмес болуп эсептелет. Ким аны жесе, ал күнөөлүү болот. Эгерде бул эт таза эмес бир нерсеге тийип кетсе, анда ал желбестен өрттөлсүн. Ал эми таза этти таза адам жесе болот. Ким таза эмес болуп турганда теңирге арналган тынчтык курмандыгынын этин жесе, анда ал адам өз элинин арасынан жок кылынсын. Ким таза эмес нерселерге, адамдын таза эмес нерсесине же таза эмес малга, же таза эмес сойлоочу жаныбарга тийип, анан теңирге арналган тынчтык курмандыгынын этинен жесе, анда ал адам өз элинин арасынан жок кылынсын. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Исраил уулдарына мындай деп айт: өгүздүн да, койдун да, эчкинин да майын жебегиле. Өлгөн малдын же жырткыч жыра тарткан малдын майын ар кандай нерсеге пайдаланса болот, бирок жегенге болбойт. Ким теңирге курмандыкка алып келинген малдын майын жесе, ал өз элинин арасынан жок кылынсын. Кайсы жерде жашасаңар да эч кандай канаттуунун, эч кандай малдын канын жебегиле. Ким кайсы бир жандын канын жесе, анда ал адам өз элинин арасынан жок кылынсын. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Исраил уулдарына мындай деп айт: ким теңирге тынчтык курмандыгын алып келсе, анда ал тынчтык курмандыгынын тиешелүү бөлүгүн теңирге өз алып келсин. Ал курмандыкты теңирге өз колу менен алып келүүгө тийиш. Ал курмандыктын майы менен төшүн теңирдин алдына силкилдетсин. Майын ыйык кызмат кылуучу курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Ал эми төшү Аарон менен анын уулдарына тиешелүү. Тынчтык курмандыгыңардын ичинен өйдө көтөрүлө турган оңсанын ыйык кызмат кылуучуга тартуу катары бергиле. Аарондун уулдарынын ичинен тынчтык курмандыгынын канын курмандык чалынуучу жайга чачкан, майын өрттөгөн уулуна оңсаны тиешелүү. Анткени мен Исраил уулдарынын тынчтык курмандыктарынын ичинен силкилдетиле турган төш менен өйдө көтөрүлө турган оңсанды Исраил уулдарынан түбөлүк үлүш катары ыйык кызмат кылуучу Ааронга жана анын уулдарына бердим. Аарон менен анын уулдарынын теңирдин алдында ыйык кызматка чакырылган күндөн баштап теңирге арналган курмандыктардын ичинен алган үлүшү ушул. Бул үлүштү теңир аларды ыйык кызматка майлаган күндөн баштап аларга Исраил уулдары алып келген курмандыктардан берип турууга буйрук кылган. Бул алардын укум тукумуна түбөлүккө калган мыйзам.
бүтүндөй өртөлчү курмандык жөнүндө, нан курмандыгы жөнүндө, күнөө үчүн чалынган курмандык жөнүндө, айып үчүн чалынган курмандык жөнүндө, ыйык кызматка арноо курмандыгы жөнүндө жана тынчтык курмандыгы жөнүндө берилген мыйзамдар ушулар. Теңир Мусага Синай тоосунда берген мыйзамдар ушулар. Ал бул мыйзамдарды Синай чөлүндө Исраил уулдарына Теңирге арнап курмандыктарды алып келгиле деп буйруган күнү берген. 7-чи забур. Бенжамин тукумунан чыккан куштун иши боюнча дөөттүн Теңирге ырдаган аянычтуу ыры. Теңирим, Кудайым, мен сага ишенем. Мени куугунтукка алгандардан куткар, мени ошолордон сакта. Алар менин жанымды куткаруучу жок кезде арстан өңдүү тытып сууруп алышпасын. Теңирим, Кудайым, эгер мен бир жаман иш кылган болсом, колумда жалган иш болсо, эгер мени менен тынч жашаган адамга жамандык кылган болсом, мен эч себепсиз мага душман болгон адамды да куткаргам. Анда мени душман кууп жетип, өмүрүмдү жерге тебелеп, даңкымды гүлгө ыргытып салсын. Теңир, каарың менен ордуңан тур, душмандарымдын жаалына каршы чык. Өзүң буйрук кылган адилеттигиң үчүн ойгон. Сенин тегерегиңе топ эл жыйылат, алардын үстүнөн бийиктикке көтөрүл. Теңир элдерди соттойт. Теңирим, мени чынчылдыгыма жараша, күнөөсүздүгүмө жараша сотто. Ыймансыздардын кыянаттыктары токтосун. Адил адамга болсо күч бер, анткени сен жүрөктөрдү, ички ойлорду сынайсың. Адилеттүү Кудай, менин калканым, таза жүрөктөрдү куткаруучу Кудай. Кудай, адилеттүү сот, ал ар күнү катуу жазалоочу Кудай. Эгерде ким кайрылбаса, ал кылычын курчутуп, жаасын тартып, ошого багыттайт. Ал үчүн өлүм идишин даярдайт, өзүнүн жебелерин күйгүзүп кеткидей кылат. Мына, ыймансыз адам жамандык ойлоп, кыянаттыкка толуп жалгандык кылды. Бирөөгө казган ордуна өзү түштү. Анын кылган жамандыгы өз башына кайрылып келет, анын кылган кыянаттыгы өз башына түшөт. Мен Теңирди чындыгы үчүн даңктайм. Эң жогорку Теңирдин ысымына ырдайм. 8-чи забур. Ырчылар тобунун башчысына Гад күү асбабы менен дөөттүн забуру. Теңирибиз, Кудайыбыз, сенин ысымың жер жүзүндө кандай улуу, сенин даңкың асмандан да алыс кетти. Душманың менен кек сактоочуңдун оозун жапкылыш үчүн, өзүңдүн душмандарың үчүн, наристелердин жана эмчектеги балдардын ооздору менен өзүңө даңктоо жараттың. Мен сенин колуң жасаган асманыңды, өзүң коюп койгон ай менен жылдыздарыңды карап туруп, сен унутпагыдай адам деген ким, өзүң келип тургудай адам баласы деген ким деп ойлойм. Сен адамды периштеден бир аз убакытка эле басынттың. Ага урмат менен атак даңктын таажысын кийгиздиң. Аны өз колуң менен жасагандарыңдын үстүнө башчы кылып койдуң. Бардыгын, койлор менен уйларды, ошондой эле талаадагы жырткычтарды, асмандагы куштарды, деңиздеги балыктарды жана деңиздеги бардык жандыктарды анын бутунун астына койдуң. Теңир, Кудайыбыз, сенин ысымың бүт жер жүзүндө кандай улуу. 22-чи бөлүм. Көп байлыкка караганда жакшы аттуу болгон артык, алтын күмүшкө караганда урматка ээ болуу артык. Бай менен кедей кезигишпей койбойт, экөөнү тең Теңир жараткан. Акылдуу адам кырсыкты көрүп жашынат, ал эми тажрыйбасыздар түз барып кырсыкка учурашат. Моюн сунуудан кийин Теңирден коркуу, байлык, атак, даңк жана өмүр келет. Тикенек менен тузак бузукунун жолунда ким жанын сактагысы келсе, алардан оолак болсун. Баланы башынан түз жолго сал, ошондо ал ошол жолдон каарыганда да чыкпайт. Бай адам кедейге үстөмдүк кылат, карыз болгон адам карыз бергендин кулу болуп калат. Жалганды сепкен адам жамандыкты оруп алат, анын каар таягы да жок болот. Кайрымдуу адам баталат, анткени ал жакырга өз нанынан берип жатат. Шылдыңчылды кууп жибер, ошондо талаш тартыш токтойт. Чыр чатак да уруш да басылат. Жүрөктүн тазалыгын сүйгөн адамдын оозунан чыккан сөздөр жагымдуу, ага падыша жолдош. Теңирдин көзү билимди сактап турат, ал эми мыйзамды бузган адамдын сөзүн ал четке кагат. Жалкоо адам көчөдө арстан жүрөт, аянтта мени өлтүрүп койшат деп айтат. Бузулган аялдардын оозу терең аң. Теңирге ким каарданса, ал ошол аңга түшөт. Өспүрүмдүн жүрөгүнө акылсыздык жабышса, тарбиялоочу чыбык андагы акылсыздыкты жок кылат. Өзүнүн байлыгын көбөйтүш үчүн жакырды кордогон адам, ошондой эле байга бир нерсе берген адам жакырданат. Кулагыңды төшөп, акылдуу адамдардын сөздөрүн ук. Жүрөгүңдү менин билимиме бур. Эгерде сен аларды жүрөгүңө сактасаң, алар оозуңда болсо, анда алар сени сооротот. Теңирге таянышың үчүн мен сени бүгүн да үйрөтүп жатам. Муну эсиңе тут. Кеңештерим менен акыл насааттарымды сага 3 мертебе жазган жок белем. Сага чындыктын так сөздөрүн үйрөтүү үчүн, сени жиберген адамдарга чындыктын сөздөрүн айтып турушуң үчүн жазгам. Жакырды тонобо, анткени ал жакыр. Бактсыз адамга дарбаза алдында кысым көрсөтпө. Анткени алардын ишине Теңир кийлигишет. Аларды талап тоногондордун жанын алат.
ачуулуу адам менен достошпо, ачуусу чукул адам менен байланышпа. Болбосо анын жолун үйрөнүп аласың жана өз жаныңа сыйыртмак саласың. Ортого түшүп карыздын милдетин алба. Эгерде төлөй турган эч нерсең жок болсо, өзүңдү астыңдагы төшөгүңдү алдырганга чейин жеткирүүнүн кандай кажети бар? Ата бабаларың өткөргөн мурунку чек араны жылдырба. Өз ишин жакшы билген адамды көрдүң беле? Ал жөнөкөй адамдардын алдында эмес, падышалардын алдында турат. Ыйык элчи Павылдын Тессалоникалыктарга жазган биринчи каты. Биринчи бөлүм. Кудай атабыздын жана Теңирибиз Иса Машаяктын Тессалоника жыйынына Павылдан, Сыластан жана Тиметейден салам. Кудай силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Сыйынган сайын силерди эсибизге алып, баардыгыңар үчүн ар дайым Кудайга ыраазычылык билдиребиз. Кудай атабыздын алдында ишеним менен кылып жаткан ишиңерди, сүйүү менен кылып жаткан эмгегиңерди жана Теңирибиз Иса Машаякка үмүттөнүү менен чыдамдуулук көрсөтүп жатканыңарды дайыма эскеребиз. Кудай сүйгөн бир туугандарым, силерди ал тандап алганын билебиз. Себеби биз силерге жакшы кабарды сөз менен гана эмес, күч менен, ыйык рух менен жана бекем ишеним менен жеткирдик. Силердин араңарда силер үчүн кандай болгонубузду өзүңөр билесиңер. Көп кыйынчылыктарга карабастан сөздү ыйык рухтан келген кубаныч менен кабыл алып, силер бизден жана Теңирден үлгү алуучулар болуп калдыңар. Ошентип силер Македониядагы жана Ахаядагы бардык ишенгендер үчүн үлгү болуп калдыңар. Анткени Теңир сөзү силерден Македония менен Ахаяга гана тараган жок. Кудайга болгон ишенимиңер бардык жерге тарады. Бизге бул тууралуу айтуунун кажети жок. Анткени алар биз жөнүндө, бизди кандай кабыл алганыңар жөнүндө, тирүү чыныгы Кудайга кызмат кылуу үчүн буркандардан баш тартып ага кайрылганыңар жөнүндө, өлгөндөрдүн арасынан тирилткен уулуу Исаны асмандан күтүп жатканыңар жөнүндө айтып жатышат. Ал бизди келечектеги каардан куткарат.